Президент Садыр Жапаров 8-9 майда иш сапары менен Россияга барат. Анда Евразия экономикалык биримдиктин юбилейлик саммитине жана Москвадагы жеңиш парадына катышат. Жогорку Евразия экономикалык кеңештин отурумунда мамлекет башчылары 2025 жылга чейинки Евразия экономикалык интеграциянын өнүгүүсү жана Евразия экономикалык биримдиктин эл аралык ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары боюнча баяндамаларды угушат. Бир катар маанилүү чечимдерди жана документтерди кабыл алуу, анын ичинде Евразия экономикалык биримдигинин жана Вьетнамдын ортосунда товарлардын жасалган жерин сертификациялоонун жана верификациялоонун электрондук системасынын алкагында маалыматтарды электрондук алмашуу жөнүндөгү протоколдун долбоорун жактыруу пландалып жатат. Ошондой эле Евразия экономикалык биримдигине 10 жыл медалын уюштуруу пландалып жатканы кошумчаланды. Ош шаарында Разаков атындагы мектеп гимназиясы ачылып пайдаланууга берилди. Өлкө башчы Садыр Жапаров бүгүн Ош шаарындагы жаңы мектептин имаратын ачты. Аталган мектептин курулушу бир топ жылдан бери бүтпөй келген. Разаков атындагы мектеп гимназиясы 720 окуучуга ылайыкташкан. 3 кабаттан туруп заманбап шарттар каралган. Бүгүн өлкө боюнча 9 мектеп, 2 бала бакча ачылып жатат. Ал Ош, Баткен жана Ысык Көл облусунда. Сузакта балдарды сүзүп кеткен Портер автоунаасынын айдоочусу үй камагына чыгарылды. Мындай чечимди Жалал Абад шаардык соту чыгарган. Окуядан кийин ал милицияга жеткирилип, суракка алынып, андан кийин убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Жалал Абад шаардык сотунун чечими менен үй камагына чыгарылды деп айтылат маалыматта. Эске салсак, 2 май күнү саат 14 чамасында Катмы жайлоосунда манас айтып жаткан балдарды Портер автоунаасы жылып кетип сүзгөн. Кырсыктан 35 бала жабыркаган. 3 майда айрым окуучулар Бишкек шаарына дарыланууга алып кетишкен. Энергетика министри Талайбек Ибраев Кыргызстанда электр энергиясына болгон тарифтердин акыркы өзгөрүүлөрүнө байланыштуу түшүндүрмө берди. Анын айтуусунда Кыргызстанда 2021-2025 жылдарга тарифтик саясаттын орто мөөнөттүү стратегиясына ылайык тарифти жыл сайын өзгөртүү каралган. Ушул жылдын 1 майынан баштап жогорулатуу 11 тыйынды түздү. Өткөн жылы электр энергиясынын 1 киловатт сааты өздүк наркы 2,41 сомду түзгөн. Мында калк керектөөчүлөр үчүн тариф 1 майга чейин 1 сомду түзгөн. Борбордук шайлоо комиссиясы Ош, Баткен жана Кара Сууда мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жарыялады. Оштогу номер 7 бир мандаттуу шайлоо округунан Бекмырза Эргешев, Баткенде номер 2 бир мандаттуу шайлоо округунан Бакчар Калпаев, Кара Суудагы номер 9 бир мандаттуу шайлоо округунан Илимбек Кубанычбеков жогорку кеңештин депутаты деп таанылды. Алар парламентте түрдүү жагдайларда мандатын тапшырган депутаттардын ордуна келет. 28 апрелде өткөн мөөнөтүнөн мурда шайлоонун акыркы жыйынтыгы 4 майда чыкты. Эми 30 июнда Ноокаттагы номер 5, Ысык Көлдөгү номер 36 бир мандаттуу шайлоо округунан мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өтөт. Чет элдик ыктыярчы мугалимдер барган түнкү клубтан баңгизат аныкталып, эс алуу жайы жабылды. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. Анда түнкү клубтун конокторунан белгисиз түркүн түстөгү таблеткалар, ошондой эле белгисиз жытсыз суюк зат алынган. Анда клубка келген жогорку окуу жайларда ыктыярчы окутуучу болуп иштеген чет элдик мамлекеттин жарандары экендиги аныкталган. Баңгизат колдонгон деп шектелген түнкү клубтун коноктору жана кызматкерлери республикалык наркология борборуна жеткирилди. Ички иштер органдарына клуб администраторлары жана тейлөө кызматкерлери, ошондой эле коноктору тергөө жана түшүндүрүү иштери үчүн жеткирилип, алынган заттар экспертизага жөнөтүлгөнү кошумчаланды. Учурда түнкү клуб жабылды. Тергөөнүн жыйынтыгы менен аталган жайдын ээсинин жоопкерчилиги каралмакчы.